судебный контроль на досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Бүгүнкү күндө пробация департаментинде өлкө аймагы боюнча 200дөн ашуун адис эмгектенет. Алардын катарын психолог, социалдык кызматкерлер толуктайт. Пробациянын шарттарына ылайык кылмыш жасаган жарандар менен иштөө үчүн адистерге көп убакыт талап кылынат. Бүгүн алардын эмгеги бааланып, айрым кызматкерлер юстиция министрлигинин сыйлыктары менен сыйланышты. Юстиция органдарынын системасын жана пробация институтун өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн, ошондой эле пробация органынын кызматкерлеринин күнүнө карата департаменттин борбордук аппаратынын эсеп жана мониторинг башкармалыгынын башчысы Руслан Романов президенттин энчилүү сааты менен сыйланды. Бул кичинекей эле аралык тарых жаатына карап эсептеп көргөндө, бирок 2 жылдык мөөнөттүн алкагында өкмөт, бийлик, мамлекет тарабынан, жетекчилик тарабынан алдыга коюлган мындай жакшы өгөлгө тапшырмалар бар болчу. Бул биринчиден соттук укуктук реформанын алкагында иш жүргүздүк, андан кийин ошого эле байланыштуу санариптештирүү. Анан жаңы биздин кызматтын түптөлүшүнө салымыбызды кошуп, ар бир кызматкер катары ошол жаатта иш алып барып атабыз да. Пробация бул жарандарга комплекстүү жардам көрсөтүүчү бирдиктүү механизм. Пробация деген түшүнүк шарттуу жазанын бир түрү, эл аралык термин. Анда шектелип жаткан адамга сот аркылуу сыноо мөөнөтү берилип, атайын органдардын көзөмөлүндө болот. Пробация институту адамдардын баарын соттоп, жазалап, түрмөгө отургузуу эмес, ага жеткирбей жазаны шарттуу түрдө берип, адамды тарбиялоо. Айрым жеңил кылмыш жасагандарды түрмөгө отургузбастан кайра коомго алып келүү дейт Юстиция министрлигинин алдындагы пробация департаментинин директору Алмазбек Зарылбек уулу. Негизги максаты бул ошо жабык абакта өтпөй ошо жазаларды аткаруу институту да негизи. Бул жерде эми биздин ошол биздин мыйзамаларды кардар деп тапкан, ошо биздин кардарларыбыз ошол оор эмес жаза кылган жарандар, кыргыздын жарандары соттун чечими негизинде ошол бизге пробация органдарына келип учетко туруп өзүнүн жазасын өтөт. Бүгүнкү күндө өлкө аймагы боюнча 54 пробация органы соттолгондор менен тыгыз иш алып барууда. Жалпысынан ушул тапта пробациянын көзөмөлүндө 9000ге жакын соттолуучу турат. Күнүмдүк иште ошол 9000ге жакын кардарыбыз бар. Ошол пробациянын 4 түрү менен өзүнүн ишин алып барат. Бул ошо сотко чейинки пробация, аткаруу пробациясы, анан жазадан пенитенциардык пробация деп коет, анан постпенитенциардык пробация. Ушул 4 пробациянын түрүндө ошо 9000ге жакын кардар менен өзүнүн ишин алып барат. Пробациялык көзөмөл коркунуч келтирбеген, анча оор эмес кылмыштар үчүн соттолгон адамга, башкача айтканда 5 жылга чейин эркиндиктен ажыратуу түрүндөгү жаза каралган жоруктарга дайындалат. Соттун чечиминен кийин бул иштерди аткарган пробация департаментинин милдеттери Юстиция министрлигине жүктөлгөн. 2 жыл аралыгында миңдеген соттолгон жарандарга адистер тарабынан кеп кеңештер берилип, социалдашуусуна көмөктөр көрсөтүлгөн. 2 года им исполняется, проделана очень большая работа. Пробация органынын түзүлгөнүнө туура 2 жыл толуп отурат. Бул аралыкта бир топ иштер аткарылды десем болот. Бул институт кылмышка барган жаранга гумандуу жаза колдонууга, психологиялык жардам берүүгө жакшы шарт түздү. Бул өлкөдөгү сот укуктук реформанын алкагында аткарылып жаткан иштердин бири десек болот. Көптөгөн жеңил кылмыш жасаган адамдарды каматып салбай, тескерисинче аларды кайра коомго аралашуусуна пробация органынын кызматкерлеринин эмгектери чоң болду. Учурдан пайдаланып, пробация органынын жалпы кызматкерлерин бүгүнкү кесиптик майрамы менен куттуктамакчымын. В социальном обществе. Пробациялык көзөмөлдү бир гана 5 жылдан ашпаган мөөнөткө эркиндигинен ажыратылган кылмышкерлерге колдонсо болот. Сот мындай учурда соттолгон адамдын макулдугун жана жабырлануучунун пикирин көңүлгө алат. Пробация көзөмөлү оор жана өзгөчө оор кылмыштарды жасагандыгы үчүн соттолгон адамдарга, Кыргызстандын аймагында убактылуу жашап турган чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга колдонулбайт. Белгилей кетсек, соттолгон жаранга жашоо турмушун оңдоп кетүүгө мүмкүнчүлүк бере турган пробация институту Улуу Британияда, АКШ, Франция сыяктуу көптөгөн чет мамлекеттерде дагы иштеп келет. Айдар Темиралиев, Эмил Таалайбек уулу, Пирамида.